июнда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу сурак берип жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин абалы начарлап, инсульт алуу коркунучу менен ооруканага жаткырылды. Ал арада номер 1 СИЗОдо Азиз Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар деп шектелген онколог Эмиль Макимбетов да номер 47 абактын ооруканасына түшкөнү белгилүү болду. Кримтөбөл Азиз Батукаев өлкөдөн 2013 жылы чыгып кеткен. Ал мезгилде Зарылбек Рысалиев жаза аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган. 7 июнда Зарылбек Рысалиев Ички иштер министрлигинде Батукаевдин иши боюнча 10 саатка жакын сурак берген. Бир катар маалымат каражаттары кабарлагандай, тергөөчү депутат Рысалиевди 48 саатка камакка алууга протокол түзгөн малда ал эс учун жоготуп кулаган. Рысалиев президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын ооруканага жаткырылган. Анда кийинки сөз депутат Рысалиев Зарылбек Кылычбековичте. Саламатсызбы. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, сизде депутаттар дайыма суранат, жеке көзөмөлүңүзгө алыңызчы депчи. Сизде ошо депутаттардын канча жеке көзөмөл алган иштериңиз бар? $854 арыз кайрылуулар, бут бардыгы ошол кылмыш иштери боюнча арыздар боюнча. Ошонун бардыгы бизде көзөмөлдө. Ошо жерде менин бир өтүнүштөрүм барбы? Мен бир өтүнүш кылдым эле ошо. Эмне болуп атат ошо өтүнүшүңүздөр бар. Сиз берген кайсылар айтып коюңузчу мен өтүнүштөрүмдү. Сиздин өтүнүшүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып, бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катар кылмыш иши боюнча. Дагы сураласыз. Экинчи дагы кайсы суранычым бар мен? Мен бир 3 миллиард 870 миллион векселдер жөнүндө айттым эле. Бул мамлекеттин карызынын жарымынан көбү. Ошол векселдер эмне болуп атат? Урматтуу Өткүрбек Асылбекович. Тактап айтайлы бул боюнча сизге, Зарылбек Кылычбекович. Эми мен 1 жыл мурун айттым эле, 1 жыл мурун дагы тактайсыз, дагы канча тактайсыз Өткүрбек Асылбекович айтып койсоңуз. Маалымат берейин сизге өзүнчө. Анан үчүнчү, мынау жер үй маселеси, жер үй, алтын кени. Эмне үчүн ушул кезге чейин мамлекет менен утуп алган фирманын ортосунда генералдык договор жок? Ушуну айттым эле, дагы бир жолу айтып коеюн. Муну да көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, 1 жылдан кийин жооп берип калышыңыз ыктымал. Мен сизди түшүндүм. Төртүнчү айтарым. Кече күнү президент бул жерге келип Жогорку Кеңештин алдында сүйлөдү. Ошондо президент мындай деп сөз айтты. Уюшулган кылмыштуу мафиолук клан деп айтты. Ушул мафиолук Кыргызстанда мафия түзүлгөнү, мафия пайда болуп калганын биз президенттин оозунан биринчи жолу уктук. Ошо президенттин сөзүнөн кийин тергөө тобу түзүлдүбүз, сиз эми прокурорсуз. Ошо мафиялык группаны тактап, изилдеп чыгыш үчүн эмне кылган үчүн сиз тергөө тобун түздүңүзбү, урматтуу Өткүрбек Асылбекович? Ал боюнча тергөө тобу түзүлгөн жок. Эми президент дагы кантип айтып бериш керек? Дагы Совет абыраны өткүзүп ошол жерден дагы айтыш керек. Ошондо тергөө тобу түзүлөбү эмне болот? Контролдогу иштер боюнча, урматтуу Зарылбек Кылычбекович, бардык контролдук иштер боюнча тийиштүү тергөө группалары түзүлгөн, бүгүнкү күнгө чейин тергөө амалдары жүрүп иштеп жатышат. Анда президенттин айткан сөзүн контрол коесузбу сиз? Контролдогу иштерди. Жок, президент айтып атпайбы? Мафиялык группа түзүлдү деп, бийликке кызым көрсөтүп атат деп. Эми буга да сиз эмне контрол коесузбу, эмне коесуз? Кылмыш иштерди контролдогусун айтып атам сизге. 10 секунд. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, хотя бы президенттин айткан сөзүн мафиялык клан деп айтып атат. Ушуга бир межведомственный группа түзүп текшерип коюңузчу. Сизден сураныч. Рахмат.